Кыргызстанда өз мекенинде адам өлтүрүү, каракчылык жана сот белгиленген жазадан качуу беренелери менен издөөдө жүргөн Өзбекстандын жараны кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, Өзбекстандын Ички иштер министрлиги жогорудагы кылмыштар үчүн 2020-жылдан бери издөөдө жүргөн 1992-жылы туулган жаранды кармоого көмөктөшүү өтүнүчү менен кыргызстандык кесиптештерине кайрылган. Эл аралык укуктук актыларга ылайык жана эки өлкөнүн ички иштер министрлигинин ортосундагы кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча өз ара аракеттенүүнүн жана кызматташтыкты чыңдоо максатында Кыргызстандын кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан комплекстүү ыкчам издөө иш-чаралары өткөрүлдү. Милиция кызматкерлери жүргүзгөн иштердин натыйжасында жогорудагы издөөдө жүргөн жарандын жүргөн жери аныкталып, кармалды учурдан өз мекенинде кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн экстрадициялоо маселеси каралып жатат. Доллардын курсу түшүп жаткан маалда Улуттук банк 17-июнда валюта рыногунан 51,4 миллион доллар сатып алды. Ушун менен өлкөнүн негизги банкы 2022-жылдын башынан тартып 11 интервенция жасады. Анын 5 учуру чет элдик валютаны сатып алган. Улуттук банк 20-майга карата 1 доллардын баасы 79 сом 50 тыйын деп бекитти. Коммерциялык банктар менен жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда 1 АКШ доллары 80-82 сом болууда. Март айында 1 доллар 106 сомго чейин жетип, кайрадан арзандап жатат. Акыркы жолу 2020-жылы октябрда доллардын курсу 80 сомдон төмөн болгон. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитети мектеп окуучуларынын тамактануусун уюштурууну жакшыртуу жөнүндө парламенттин токтомунун долбоорун талкуулап жатат. Анда билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова 2023-жылга чейин мектептердин баарында кенже класстардын окуучуларына бир маал ысык тамак берүүнү уюштуруу каралып жатканын айтты. Буга чейин Жусупбекова Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы кымбаттагандан бери окуучуларга бир маал ысык тамак берүү маселеси кыйындаганын, соңку кездери тендерге катышууну каалагандар азайганын айткан. Финансы министрлигинин орун басары Жибек Дүйшөеванын билдиришинче, учурда ар бир окуучунун тамагына күнүгө 14 сом бөлүп берүү каралып жатат. Ал эми 2023-жылы 20 сомго жеткирүү планы бар. Расмий маалыматка ылайык, 1-4 класстардын окуучуларынын жалпы саны 56 миңге чамалайт. Мектептерде ысык тамак берүүгө бюджеттен 595 миллион сом бөлүнгөн. Алыскы жана бийик тоолуу аймактардагы мектеп окуучунун тамактануусуна күнүнө 10 сом, калган аймактардагы мектеп окуучусунун тамактануусуна күнүнө 7 сомдон каралган. Президент Садыр Жапаров былтыр жыл аягында бир катар социалдык мекемелердеги тамактанууга каралган акча каражатын 2 эсе көтөрүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 1-январдан тартып Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин, Билим берүү жана илим министрлигинин, Саламаттык сактоо министринин карамагында мекемелерде жашаган балдардын, улгайган жарандардын, майыптыгы бар адамдардын жана жетим балдардын, ата-энесинин көзөмөлсүз калган балдардын тамак ашына каралган каражат 2 эсе көбөйгөн. Былтырдан тартып Кыргызстанда негизги азык-түлүктөрдүн баасы бир нече эсе кымбаттады. Маселен, соңку 1 жылда эттин баасы 30-40 сом көбөйдү. Сүт азыктарынын наркы бир нече эсе көтөрүлдү. Кыргыз өкмөтү мектептерди оңдоого жылына 100 миллион сом гана бөлөт. Бул тууралуу жогорку кеңештеги социалдык саясат комитетинин жыйынында билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Өкмөт өкүлү бул каражат жалпы муктаждыктын 24% гана жабарын, демөөрчүлөр жергиликтүү бийликтин жардамы менен мектептерди оңдоп түзөөгө аракет жүрүп жатканын белгиледи. Финансы министрлиги бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө карап жылына 100 миллион сом бөлүп берип жатат. Бирок министр Алмаз Бишеналиев өкмөт башчы Акылбек Жапаровго да кирип бул каражатты бюджеттин мүмкүнчүлүк болгон сайын чоңойтуп берүү боюнча кайрылып жатат. Учурда 245 мектеп кооптуу абалда турат, деди Надырбекова. Кыргызстанда жалпысынан 2162 мектеп бар. Өткөн айда Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районундагы мектептердин биринде сабак маалында класстын шыбы кулап түшкөн. Мындан улам өлкөдөгү эски авариялык абалдагы мектептердин коопсуздугуна байланыштуу маселе кайра козголгон. Бүгүн 20-июнда Белорустун Минск шаарында Кыргызстандын төрагалыгы астында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өтөт. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн интеграциялык бирикменин байкоочу мамлекеттердин өкмөт башчылары Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы катышат. Күн тартибинде электрондук соода, бажы кызматташтыгы маселелерин талкуулоо, мурда берилген тапшырмалардын аткарылышы боюнча отчет каралган. Жыйын жүрүшүндө өкмөт башчылары товарларды идентификациялоо жолу менен маркировкалоону киргизүү, өнөр жайынын артыкчылыктуу жана жогорку технологиялуу тармактарында кызматташуу жана импортту алмаштыруу боюнча комиссия түзүү, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттин керектөө
сүйлөөчүлөрдүн укук коргоо жаатындагы биргелешкен аракеттеринин программасын талкуулашат. Белгилей кетсек, эртең 21-июнда Минск шаарында Евразиялык экономикалык комиссиянын кеңешинин кезексиз жыйыны да өтөт. Бүгүн 20-июнда Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард 588 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электростанциялар ишканасынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 996 куб метрди түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 357 куб метрге жетүүдө. 2021-жылдын апрель айында Токтогулда суу кескин азайып, кестеги суу 8,5 миллиард куб метрге чейин жеткен. Суу сактагычтын жогорку чеги 19,5 миллиард куб метр. Мындай көлөмдөгү суу Токтогулга 2017-жылы толгон. Ал эми эң төмөнкү чеги 2008-2009 жылдары, кийин 2014-жылы 6,4 миллиард куб метрге чейин жеткен. Кыргызстандык Кутманалы Султанбеков 9 дүйнөлүк мыкты виртуоз темир ооз комузчунун катарына кирди. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 17-июнда Якутск шаарында дүйнөнүн мыкты виртуоз темир ооз комузчусу 3-эл аралык сынагы өтүп, анда 9 мыкты аткаруучу аныкталды. Мыкты виртуоз аткаруучулардын арасында Кыргызстандан барган Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинин ага окутуучусу Кутманалы Султанбеков кирди. Маалыматка ылайык, ал Германиянын темир ооз комузчулар ассоциациясынын президентинин чакыруусу менен барган. Дүйнөлүк виртуоз намы үчүн 9 өлкөдөн 11 аймактан жалпысынан 38 катышуучу ат салышты. Эл аралык калыстар тобунун чечими менен Индия, Кыргызстан, Япония, Тыва, Австрия, Кытай жана Якутиядан 3 өкүл мыкты виртуоз аткаруучу болуп аныкталды. Жеңүүчүлөргө күмүш медалдар, ошондой эле ар бирине 50 000 рубль акчалай сыйлык ыйгарылды.